парламенттик президенттик шайлоолорду таза, калыс, акыйкат өткөрөм деп жатасыз. Сөздөн сырткары конкреттүү кандай кадамдар менен? Биз 30 жылдан бери 3-чү революцияны баштан кечирип атабыз, Бул революциялар неден келип чыкты? Таза эмес шайлоодон келип чыкты да. Менин бул максатым, анан толук ой тилегим шайлоолорду кандай гана жол менен болбосун, мейли бюллетень менен болобу, мейли электрондук ящик менен болобу, таза өткөрүп берүү. Парламенттикпи, президенттикпи, кандай гана шайлоо болбосун. Анан мен азыр тапшырма бергенмин, маган кечээ күнү маалымат беришти. БШКга блокчейн системасын киргизели деп. Бир 24-25 миллион доллардын тегерегинде болот экен. Ал акча каражатында таап атабыз булактарын. Блокчейн системасын киргизип таштайбыз. Мына 3 айдын ичинде деп атат. Балким ушу келаткан шайлоолорго үлгүрүп калышыбыз мүмкүн. Үлгүрбөсөк, ал шайлоолордон кийин сөзсүз жасатып киргизебиз. Блокчейн системасын түшүнөсүз да. Ооба. Ал жерден эч ким жасоо мүмкүн эмес. Купуялуулугу корголгон. Купуялуулугу корголгон. Анан кийин мисалы сиз Баткенде туруп добуш берсеңиз, автоматтык түрдө сиздин добушуңуз чыгат баягы жерден. Эгерде уурдалып атса же башка жасалып атса, башка мисалы 4 аппарат турат да, 4 баягы центр. 3 центри блокко коет. Мына ошондой. Ал жасоого мүмкүн эмес аны. Эл кандай добуш берсе, так ошондой добушу чыга турган система. Мына ошону орнотобуз. Мен азыр убакыт керек, мага ошону орнотуп кетем. Андан кийин шайлоо жөнүндө маселе көтөрүлбөйт. Таза өттү, таза эмес өттү деген